Романдын ырчуулу элдик уламыш. Аңыздар боюнча бул биринчи манасчы, манастын ырчысы болгон. Романдын ырчуулу ырдап айткан кебимде, канчалар кордук кылганда кайраным тапкан эбимде деп манас баа берген ага. Ырчы уул өз аты Каратай. Манас эпосунун варианттарынын бардыгында 40 жоронун катарында Романдын ырчуул деген лакап аты менен аталат да өз ысым эскерилбейт. Ал өргө кандын аялы Санамкул менен бирге Манастын колуна түшүп, кийин өзүнүн акылмандыгы, сөзмөрлүгү, ар нерсеге ыктуулугу менен Манастын көңүлүн багып, чоролордун катарына кошулат. Ошондон тарта ал Романдын ырчы уулу деген лакап аты менен гана белгилүү болуп калган. Айтканыңан баар тап, талабына жеткен кул. Романдын ырчы уул, ычкыры бапик 40 муун, тебе теи чоктуу кул. Айтаарга сөздү шоктуу кул. Кылабына толгондо 40 жоронун бири бул. Ырчы уул чоң ырчы болгондуктан эл жыйналыштарда, чоң тойлордо жарчылык милдет аткарган. Манас баатыр каза болгондо анын эрдиктерин кошок менен даңазалаган дал ушул ырчы уул болгон дешет. Айрым уламыштарда ырчы уул менен жайсаң ырчыны бир адам катары санашса, кээ бирөөлөр аларды эки башка адам катары эсептешет. Бирок андай болгон күндө да эл оозунда биринчи манасчы, Манастын төл ырчысы деген наам дал ушул Романдын ырчы уулуна таандык. Манас дүйнөдөн өткөн соң ал абыке көбөштөрдүн бийлигине көнбөй, жер кезип, Манастын даңкын ыр менен жайылтып, өмүрүнүн акырына чейин эпосту айтууну уланткан экен. Ошентип Романдын ырчы уул кыргыз элинин эң алгачкы манасчысы, Манас эпосуна жол ачкан улуу ырчы катары тарыхта калды.